Andan kийинкиси ошол аял затынын кийген кийим алла юшаббиха либасал кафират, кафир аялдардын кийимдерине окшош болуш керек. Белгилүү кафирлар бар, алардын кийимдеринде белгилер бар. Айрыкча брендовый кийим алган убакта ошолордун кийимдеринде крест бар. Мисалы үчүн Швециянын алса, ошонун флагында крест бар, жушуга окшогон жанагыдай бир мусулман эмес адамдардын, мусулман эмес башка диндегилердин диний бир көз карашын чагылдырган жанагыдай элементтер болуп калса, же болбосо мусулман эмес аялдар кие турган кийимдер болуп калса, ошолорго хас болгон, ошолорду мусулман аялдар колунан келишинче кийбегенге аракет кылыш керек. Бул деген сөз илгери бир чоң шейх айтып атат да, пайгамбарыбыз азыр болгондо анда пайгамбар костюм кийет эле деген сөзүн айтып атат да, анткени пайгамбар адамдарды ээрчитти эле деп. Анан ушул мага оор келди. Мен айттым, жок, азыр пайгамбар алейхиссалам болгондо адамдардын бардыгы пайгамбар кийген кийимди кийет эле. Анткени пайгамбарыбыз ээрчитүүчү эмес. Ошондуктан биз мусулман үммөттө өзүбүздүн кийимибиз, өзүбүздүн тартибибиз, шариятыбыз болгондон кийин ошону карманышыбыз. Анткени Кур'ани Каримде "Ва антумул аула a'launa in kuntum mu'minin", эгерде силер момун боло турган болсоңор, силер а'ла, эң жогорку бийик адамдар силер болосуңар. Анткени биз урматыбыз, иззатыбыз ошол өзүбүздүн такыбалык кылып, чыныгы момун болуп, ыймандын буйругу менен кеткенде. Азыркы Түркия акыркы убакта ислам дүйнөсүнүн лидери боло турган макамга жетип, анан проблемадан түшүп кайра көтөрүлүп атат мисалы үчүн. А бирок Түркия исламга чейин түрктөр эч тартаты болгон эмес. Түрктөрдүн аты исламга чейин болгон эмес, исламдан кийин гана чыгып атат. Азирети Умар айтат, биз ошол ислам биздин даражабызды көтөрдү, ошол даражаны кайра биздин ислам түшүрөт да. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, адам ошол чыныгы момун боло турган болсо, өзүнүн жүрүш турушу, өзүнүн кийими менен урматтанып, ошону иззат катары билген учурда гана бардык урматтуу бир тууганым ордуна келет. Экинчи маселе, бул кийимден сырткаркы маселе сүйлөшүү маселеси боюнча алымдар айтат, эгерде үйгө телефон чалып калса, домашний телефон, ага жооп бергенге туура келсе, ошол аял киши аны сурап олтурбастан, алабалын сурабастан, жана үнүн кооздобостон болушунча одон эмес, бирок үнүн кооздобой жооп бергенге аракет кылсын дейт. Анткени таркикул калам, сөз өтө майын сүйлөп, сөздү бир кооз сүйлөп, адамдарга сөз аркылуу таасир бере турган болсо, мына ушул нерсе дагы жакшы бир сөз эмес. Кур'ани Каримде келет: "Я ниса ан-набiyya ластунна ка ахадин минан ниса". Эй пайгамбардын аялдары, силер башка аялдардай эмессиңер деп атат. Дегени иниттакайтунна, эгер силер таква болгон болсоңор. Бирок ушул эле сөздү аяттын кийинки бөлүгүнө кошуп окуй турган мүмкүнчүлүк бар. Иниттакайтунна фала тахзана бил каули. Жана үнүңөрдү башкалардыкындай кылбагыла деген маани келет да. Эгерде силер үнүңөрдү чыгарбай сүйлөй турган болсоңор, ошондо гана жакшылык болот. Эгерде үнүңөрдү жогору көтөрүп, же жогору көтөрбөсөңөр, үнүңөрдү көркөмдөп сүйлөй турган болсоңор, анда жүрөгүндө оорусу барлар тама үмүт кылып, ошондон жаман жакка келип калышы мүмкүн дейт. Анткени адамдардын бардыгы ошол көбүнчө жолукчан кыздар бир жолу эки эсенбе бала мага келип айтты, тажеке дейт, биз молдолордун сөздөрүн укканга туш келет кээде дейт. Анан бир жолу чоң эле молдогерлердин сөздөрүн угуп алсак, кыздар сүйлөшүп калды, жолукчан кыздар дейт, бирөөсү паран жүрөт, түштүк тарапта. Эми сүйлөшүп аткан сөздөрүн көчөдөгү жылаңач жүргөн кыздар сүйлөбөй турган сөздөрдү сүйлөшүп атат дейт. Демек телефондон азыр жигиттер менен сүйлөшүп аткан, сүрөт жөнөтүп аткан, WhatsAppка сүрөтүн чыгарып койгон, телефондо башка кылып сүйлөшүп аткан, ушулардын бардыгы тарап кеткен. Талабалардын арасында, талаба кыздардын арасында ушуларды биз көрүп угуп жүрөбүз. Эми биз өзүбүзгө өзүбүз айтпасак, башка бирөө келип айтып атат, шылдыңдап кайрат. Ошондуктан телефондон сүйлөшкөн башкада өтө этият болуш керек. Анан үндөрдү кооздоп сүйлөгөндөн Кудай сактасын, өтө аракет кылышыбыз керек. Анан кээ бирлер бар, телефончулар: "Шейх, андай мындай фатва сурайын дедим элем, балдарыңыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы?" деп үнүнөн кадимкидей бир нерсени сүйлөп баштаганда эле дароо телефон өчүргөнгө туура келет. Анткени анын максаты мен ден соолугумду сураш керек, эмне кылыш керек? Жок, ассаламу алейкум, менде суроо бар деп суроону дароо бергенге эмне аракет кылыш керек, урматтуу бир тууганым. Демек, аял киши башка бир чоочун, намахрам эркек менен сүйлөшкөндө үнүн атайын кооздобош керек, нотага салбаш керек аны. До ре ми фа соль ля си деп ошого салып, өйдө ылдый кылып сүйлөбөш керек, тамашалашпаш керек, башка бирөөгө эркелетпеш керек, ага бир мисалы үчүн азилдешпеш дагы керек башка бирөө менен. Ага бир анекдот айтып анын көңүлүн көтөрүп кое турган нерсе таптакыр болбош керек. Башка бирөө алыстан дагы, жакындан дагы сени менен таанышканга мүмкүнчүлүк ачпай турган деңгээлде сага урматтуу бир тууганым сөз болуш керек.